Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн Ыйык Кур'андын Рисале Нур тафсиринен сарамжалдуулук темасында бир аяттын тафсирин окуйбуз. Аллах Таала Ыйык Кур'анда Кулу вашрабу ва ла тусрифу. Жегиле, ичкиле жана ысырап кылбагыла деп айтып жатат. Бул Кур'анда А'раф сүрөсүнүн 31-аятындагы бир аяттын ичиндеги кыскача бир сүйлөм болуп эсептелет. Кулу вашрабу, кулу жегиле, вашрабу ичкиле, ва ла тусрифу жана ысырап кылбагыла деген аят. Бул ыйык аят бизде иктисадка катуу буйрук берип жатат. Иктисад деген бул араб тилинен которулганда максаттуу пайдалануу дегенди билдирет. Биз көпчүлүк учурда эконом же үнөм деп которуп жүрөбүз. Бул туура келбей калат. Бул кыргызча сарамжалдуулук деген сөзгө аябай төп келет. Аны менен бирге ысыраптан ачык түрдө вала тусрифу деген сөзү менен ачык түрдө тыюу салып жатат. Ошону менен бирге абдан маанилүү жана коомубузга дагы пайдалуу дарс берип жатат. Себеби Кур'ан Алланын сөзү болгондуктан Алла Таала бизге керектүү эрежелердин бардыгын Кур'анга койду. Эгерде биз Кур'андагы эрежелер менен жашай турган болсок, анда эмесе коомубузда жана жашообузда эч кандай көйгөйлөр болбойт. Азыр коомубуздагы жана жашообуздагы болуп жаткан көйгөйлөрдүн бардыгы биз ошо Кур'андын эрежелерин аткарбагандыктан же болбосо Кур'андын эрежелерин толук сактабагандыктан улам чыгып жатат. Бул маселеде 7 түйүн бар. Устат Бедиуззаман Хазирети ушул кулу вашрабу ва ла тусрифу деген аятты шу 7 пункт менен түшүндүрүп берет. Бүгүн иншааллах bir iki tüyünün okuyuz. Birinci tüyün. Halık-ı Rahim, ırayımdu jaratuucubuz. Adamzatqa berip жатқан жақшылық ырыскылар үчүн шүгүр кылуубузду каалайт. Себеби Аллах Таала ушунчалык ырайымдуу болгондуктан өзүнүн пенделерине, махлуктарына чексиз нематтарды берип койду. Кур'анда айтат, эгерде Алланын берген нематтарын санасаңар, эсептеп бүтө албайсыңар дейт. Демек ошолорду берди, бунун максатында не? Бизден Аллах Таала шүгүр кылууну каалайт экен. Ысырапчылык болсо шүгүрчүлүккө терс иш. Эгерде биз ысырап кыла турган болсок, Аллахтын берип аткан нематтарын ысыраптуу түрдө колдоно турган болсок, анда эмесе бул шүгүргө терс болуп эсептелет. Берилип жаткан жакшылыктарды тоготпой койгондукка жатат. Мындайча айтканда, ошол жакшылыктар өзүнөн өзү келип жаткан сыяктуу, же болбосо биз өзүбүз таап алган сыяктуу, өзүбүз эле колдонуп аткан сыяктуу болуп, Алланын берип жаткан жакшылык экендигин тоготпой койгондукка жатат. Бул болсо өтө чоң зыян алып келет биз үчүн. Ал эми сарамжалдуулук болсо ырыскыларга урмат кылуу болуп саналат. Эгерде биз сарамжалдуу пайдалана турган болсок, Алланын берген ырысктарына урмат кылуу болуп саналат. Биринчиси. Бул чоң бир пайда алып келет. Ооба, сарамжалдуулук руханий шүгүрчүлүк болуп саналат. Руханий шүгүрчүлүк болуп саналат. Алланын жакшылыктарындагы ырайымын урматтоо. Алланын жакшылыктарындагы ырайымын урматтоо экинчиси. Үчүнчүсү берекенин ачык айкын себеби. Эгерде биз сарамжалдуулукту кармалап турган болсок, анда эмесе бизге береке келет. Жана денеге диета сыяктуу ден соолуктун булагы. Адамдар ден соолугу чың болуш үчүн диета сактап, мен буну жегенге болбойт деп өздөрүн карманып, денесин ден соолукту сакташ үчүн диетага отурушат. Мына ошол сыяктуу менекен бул иктисадтагы, сарамжалдуулуктагы бул ден соолуктун булагы болуп эсептелет. Үчүнчү пайдасы. Андан кийин руханий тилемчилик кордугунан куткаруу. Жана абийин себеби. Бизди руханий түрдө тилемчилик кылуудан куткарат. Руханий тилемчилик дегенди кандай түшүнөбүз? Эгерде бир адам мага садака берип коюңуз,
жардам берип коюңуз деп тил менен сураса, ал тилемчилик болот дагы. Руханий тилемчилик бул болсо бир бай адамдардан барып, оозу менен барып сурабаса дагы, аны айланчыктап, ага кошоматчылык кылып, ушул мени караса экен, ушул мага жардам берип койсо экен деп, ошонун көзү менен, көзүнүн агы менен, карасы менен кошо тегеренип айланып, кошоматчылык кылып жүргөн адам, бул руханий тилемчилик болуп калат да. Мына ушундай бир кордуктан сактай турган абийирдүүлүк болуп саналат дейт бул сарамжалдуулук. Ошондой эле ырыскынын ичиндеги ырахатты сезүүгө жана сырттан караганда ырахатсыз көрүнгөн ырыскылар дагы ырахаттарды татууга күчтүү бир себепчи болуп саналат. Карасак, некен ырыскынын ичиндеги ырахатты сездиртет. Бул сарамжалдуу жашаган адам ырыскынын ичиндеги ырахаттарды сездиртет экен. Ошондой эле сырттан караганда ырахатсыз көрүнгөн ырыскылардагы ырахаттарды татууга күчтүү бир себепчи. Мындайча айтканда, биз суунун ырахатын, даамын сезебизби? Көпчүлүк учурда сезе бербейбиз. Жөнөкөй катыган бир нандын даамын сезебизби? Сезе бербейбиз. Качан гана биз орозо тутуп, ачка калган кезде, ошондо бир уртам суунун кадырын билебиз. Катыган нандын дагы даамын сезебиз. Мына бул сарамжалдуулук дагы бизге ушул Аллах Тааланын берип аткан ушул суудагы чоң бир неемат экендигин сездирте турган бир өзүнчө бир себепчи болуп саналат дейт. Ысырап болсо, жогоруда айтылган сырлардын баардыгына терс болгондуктан аянычтуу натыйжалары бар. Демек, биз ысырап кылып төгүп чача турган болсок, анда эмесе Аллах Таала ушунчалык даанышмандык менен, хикмат менен жаратып койгон азыркы эреженин аркасындагы сырлардын баардыгы жокко чыгат дейт да. Ошондуктан бунун аркасында биз үчүн аянычтуу натыйжалар чыгат, жаралат. Үйүбүздө ар кандай уруш жаңжал, берекенин кетүүсү, ден соолуктан айрылуу, ошо сыяктуу көптөгөн аянычтуу натыйжаларды берет экен. Экинчи түйүн Халыкы Рахим, Фатыры Хаким. Даанышман жаратуучубуз. Фатыр деген жаратуучу, Хаким хикмат, даанышмандык менен. Себеби Аллах Таала бүт бардык нерсени жаратып атканда ушунчалык даанышмандык менен ар бир нерсенин ичинде сырларды, пайдаларды камтуу менен ушунчалык эсеп кысап менен сонун кылып жараткан экен. Эми инсандын денесин жаратып атканда дагы эң сонун заңгыраган бир сарай сыяктуу жана укмуш тартиптүү бир шаар сыяктуу жараткан дейт. Шаар мисалында жараткан. Элестетип көрүң, ушунчалык кооз сонун бир сарайды жана ушунчалык ар бир көчөсү тартипке салынган бир шаарды элестетип көрөлү. Адамдын денесин Аллах Таала мына ушундай сонун кылып жараткан. Эмне үчүн? Аллах Таала даанышман жана жаратуучу болгондук. Ооздогу даам сезүү органын күзөтчү. Эми карасак, ооздо куввай зайка деген даам сезүү органы. Ушул ооздогу даам сезүү органын ушул чоң заңгыраган үйдүн бир күзөтчүсү, кароочусу дейли. Жана дейт, нерв менен тамырларды, адамдын денесиндеги нерв тамырларды, буларды телефон жана телеграфтын зымдары сыяктуу. Шаардын ичинде карасак, столбаларда же болбосо ар кандай каналдар менен нелерге тутат, зымдар, чубалжыган көптөгөн тармактын зымдары кетип атат. Мына ушулар бардыгы телефон жана телеграфтын зымдары сыяктуу бүт байланыштырып, шаарды бири-бири менен байланыштырып тура турган зымдар да. Мына ошол сыяктуу дейт да. Адамдын ичиндеги ушунчалык капиллер, кан тамырлар бар, нервтер бар, ушулардын бардыгы телефон жана телеграфтын зымдары сыяктуу. Даам сезүү органы аркылуу дененин борбору болгон ашказан менен кабарлаштырып тура турган бир себепчи. Ошондуктан оозго келген нерсени ал тамырлар аркылуу кабар берип турат. Эгерде биз оозубузга бир нерсени алып келип сала турган болсок, анда эмесе тил аркылуу эмне кылат экен? Ашказанга ушунун кабар берет. Ачуу нерсе келатат, татуу нерсе келатат, ысык нерсе келатат же муздак нерсе келатат деп ошо сигналдарды берип турат. Денеге, ашказанга кереги жок болсо болбойт дейт.
сыртка чыгарып салат. Кээде болсо денеге пайдасы болбоо менен бирге зыяндуу жана ачуу боло турган болсо, дароо сыртка чыгарып салат жана жүзүнө түкүрүп салат. Эгерде кычкыл же ачып кеткен, же болбосо өтө бир ууланып калган, атырап эте турган нерсени жеп ала турган болсо, адам кайрадан бет жүзүнө түкүрүп окшуп таштайт да. Бул күзөтчүнүн милдети мына ушул. Мынакей, ооздогу даам сезүү органы бир күзөтчү сыяктуу. Сырттан зыяндуу нерселерди киргизбеш керек, күзөтчү сыяктуу. Ал эми ашказан болсо денени башкаруу жагынан кожоюн жана өкүмдар сыяктуу. Биздин ашказаныбыз бул азыркы сарайдын кожоюну дейт. Ошол сарайга же болбосо шаарга келип жаткан жана ал сарайдын өкүмдарына берилип жаткан белектердин 100% баасынын күзөтчүгө акы катары 5% гана тиешелүү болот. Ушул жерде күзөтчүгө 5% гана акы бериле турган болсо, калган 95% ашказанга. Мындайча айтканда, ашказанга эң керектүү нерсени киргизишибиз керек дагы. Тек гана тилге, даамга гана таандык жагын анча эске албаш керек. Анын акысы 5% гана болуш керек дейт. Андан ашыкча болушу мүмкүн эмес. Ошондо гана күзөтчү текеберленип, өзүнүн милдетин унутуп, бир аз акча берген бузукуларды сарай ичине киргизип жибербейт дейт. Азыр эми бизде деле ошондой да, постто тургандарга кичинекей акча же бир пара берип кое турган болсо, алар шаардын ичине бандиттерди же бузукуларды киргизип берет, шаардын ичине кирип тополоң салып жүрө берет. Мына ошол сыяктуу биз дагы эгерде ушул тилдин гана ырахат үчүн гана жей бере турган болсок, ашказан жакты башка органдарыбызды ойлобой эле жей бере турган болсок, анда эмес эмне кылат экен? Ичибизге кирип бузукулук чыгарат дейт. Мына ушул сырга байланыштуу жей турган эки нерсени мисалга алып көрөйлү. Эки нерсени жей турган. Биринчиси дейт, быштак жана жумуртка сыяктуу калориялуу элементтерден куралып, баасы 40 тыйындык. Экинчиси болсо эң кымбат таттуу нерселерден жасалып, баасы 10 сомдук эки нерсени элестетели. Бирисин бир сындырым нан дейли, экинчисин болсом бир кесим торт деп элестетели. Торттун баасы кымбат, ошо бир кесим торттун баасы эгерде где-то 30 сом, 40 сом боло турган болсо, бир кесим нандыкы 2 сом 50 тиын 3 сомдук гана не болот экен? Баага татып калат. Бул экөө тең озго киргенге чейин дене үчүн эч кандай айырмасы жок. Денебизге эч кандай, астында экөө тең турат, торт турат, бир сындыр нан турса, экөө тең бирдей дейт. Тамактан өткөндөн соң денеге сиңүү жагынан да бирдей. Адам ошол нанды жегенден кийин денеге сиңгенде дагы бирдей эле. Мүмкүн кээде 40 тыйындык быштак дагы да жакшыраак сиңиши мүмкүн. Жалгыз гана ооздогу даам сезүү органынын ырахаттандыруу жагынан жарым мүнөттүк айырма бар. Карасак мынекен, жеп атканда гана айырмабыз жегенге чейин бирдей, жегенден кийин дагы бирдей. Кээде жегенден кийин дейт ушул нан дагы да биз үчүн пайдалуураак болушу мүмкүн экен, ошол жердеги азыктандыруу жагынан, тойгозуу жагынан. Бирок айырмасы ооздогу жарым мүнөттүк гана ошол чайнап аткандагы биздин ырахат алып аткан учурубуз дейт да. Ошол жерде гана жарым мүнөттүк айырма бар. Жарым мүнөттүк ырахат үчүн 40 тыйындан 10 сомго чейин чыгаша кылуу канчалык маанисиз жана зыяндуу ысырап болгондугун эми салыштырып көргүлө. Ал эми сарайдын өкүмдарына келген белек 40 тыйын болуу менен бирге күзөтчүгө 9 эсе көп акы берүү күзөтчүнү чектен чыгарып жиберет жана өкүмдар менмин деп айтырат. Мына ошол убакта биз эгерде ушу сонундук ырахат үчүн гана жей бере турган болсок, тилибиз өзү эмне кылат экен? Өкүмдар менмин деп калат экен. Бул өзүнүн күзөтчү экенин билбей, ашказандан дагы эмне? Ул тек гана өзүнүн гана ырахатын ойлоп, оозго алып кире берет экен да. Ким көбүрөөк акы же ырахат бере турган болсо дейт, аны ичкиге киргизе берет, башаламандык пайда болот, өрттөнөт, куткаргыла, догдур чакыргыла, өрттөнүп баратам, өчүрүп калгыла деп кыйкырууга мажбур болот. Мынакей, сарамжалдуулук менен каниет кылуу. Эми карасак, сарамжалдуулук жана каниет кылуу Алланын даанышмандыгынын талабына жооп бере турган аракет болуп саналат. Аллах Таала ушу бекеринен сарамжалдуулукту буйруган эмес дейт.
даам сезүү органын күзөтчү сыяктуу кармап, bunun özünün orдунда күзөтчү сыяктуу кармап, анын өзүнө жараша гана акысын берет. Ысырап болсо, ошол даанышмандыкка терс болгону үчүн дароо таяк жейт, ашказанды булгап, чыныгы табитти жоготот. Тамактардын түрлөрүнө гана кызыга турган жалган жасалма табит менен жедиртип, тамактын сиңбей калышына себепчи болот, ооруга чалдыктырат. Демек, бул жерде биз тек гана ошол тилдин рахаты үчүн гана ичип жей бере турган болсок, анда эмесе биз чыныгы табитти жоготот. Мындайча айтканда, жанаракта айткандай, биз ичип жүргөн суунун даамын билбей калабыз. Биз жеп жүргөн нандын дагы ушунчалык неемат экендигин, сонун бир жакшылык экендигин дагы кадырын билбей калабыз. Биз жалаң гана тамактын түрлөрүн, шашылык жесек, же болбосо беш бармак жесек, ушундай аш демдеп жесек дегендей гана тек гана тамактын түрлөрүнө гана кызыга турган жасалма табитибиз гана пайда болуп калат. Калган Алланын неематтарынын көпчүлүгүн не кылбай калат экенбиз, сезбей калат экенбиз. Ошентип атып, ооруга чалдыктырат. Демек, биздин ашказаныбыздын, же болбосо ичеги карындардын башка ооруларга чалдыктыруусуна дагы мына ушул азыркы аяттагы кулу вашрабу вала тусрифу аятындагы жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла деген Алланын амрине толук биз баш ийбегендигибиздиктен, же болбосо ушуну толук иш жүзүнө жүзөгө ашыра албай калгандыктан, ушунун аянычтуу натыйжаларынын бири дагы бизди ушундай ар кандай ооруларга дуушар кылып жатышы экен. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Эртеңден же башка күндөрү дагы улантабыз сабагыбызда. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах ыраазы болчун. Аль-Фатиха.